Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Кыскача баяныбызды баштайбыз. Биздин каналыбызга каттала кетиңиздер. Бүгүнкү баяныбызды дүйнөлүк Reuters, Euronews, Associated Press жана Tasnim сыяктуу абройлуу маалымат булактарына таянуу менен баштайбыз. Ар бир маалымат так жана ишенимдүү булактардан алынган. Жакынкы чыгыштагы куралдуу кагылышуу бүгүн өзүнүн эң жогорку чыңалуу чегине жетти. Associated Press агенттиги билдиргендей, Израилдин коргонуу күчтөрү Бейруттун борборуна жасаган таамай соккусунун жыйынтыгында Хезболланын эң маанилүү оперативдик башкаруу тилкесин үзүп таштады. Расмий тастыкталган маалыматтарга караганда, палестиналык топтор менен түз байланышты камсыз кылган 1800 бөлүмүнүн жетекчиси Хамза Ибрахим Рахин жана анын жакын жардамчылары жок кылынды. Бул стратегиялык операция согушкерлерди жетекчисиз калтырып, алардын бирдиктүү аскердик тутумун толук кыйратты. Ошол эле учурда Вести агенттиги Ирандын башкы штабынын кеңешчиси аскер башчысы Жамшид Эсхагинин өлүмүн ырастады. Бул окуя Тегерандын аскердик жетекчилиги үчүн калыбына келтирилгис чоң жоготуу болду. Репорт агенттиги кабарлагандай, Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Пит Хексет бүгүнкү жыйында Ирандын ракеталык кубаты өтө алсыз абалга кептелгендигин жарыялады. Пентагондун эсеби боюнча акыркы суткада Иран тараптан учурулган ракеталардын саны согуш башталгандан берки эң төмөнкү көрсөткүчкө түштү. Хексет муну Американын бир эле түндө жасаган 200дөн ашык соккусунун натыйжасы катары баалап, ирандык аскерлер арасында жапырт качуулар башталгандыгын белгиледи. Ошол эле учурда Евразия Today маалыматына ылайык, аба чабуулдарынан Ирандын эң ири дары-дармек чыгаруучу заводу талкаланды. Тегеран муну адамзатка каршы кылмыш деп атагандыгы менен, Вашингтон бул ишкана согуштук максаттар үчүн иштеген стратегиялык объект болгондугун жүйө келтирүүдө. Экономикалык майданда Tasnim агенттиги Бириккен Араб Эмирликтеринин кадамы Ирандын каржы тамырын кесип таштагандыгын билдирди. Эмирликтер эч кандай соттук чечимсиз эле Ирандын өз аймагындагы 500 миллиард долларлык байлыгын тартып алып, Тегеранды дүйнөлүк каржы курчоосунда калтырды. Бул кырдаалда Трус Social тармагында президент Дональд Трамп Европа союздаштарын, өзгөчө Францияны Израилге курал ташыган учактарга өз асманын жаап койгон үчүн саткынчылык менен айыптады. Трамп Ирандын аскердик күчү талкаланганын айтып, Ормуз кысыгындагы блокададан улам күйүүчү май таппай жаткан өлкөлөргө, анын ичинде Улуу Британияга өз алдыңарча барып, мунайды күч менен тартып алгыла деген кескин талап койду. Ал эми Американын ички саясатында тарыхый бурулуш күтүлүүдө. Вашингтон Пост гезитинин билдирүүсүнө караганда, Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасындагы демократтарга президент Трампты кызматтан кетирүү, тактап айтканда, импичмент жарыялоо үчүн болгону 2 гана добуш жетпей турат. Бул кабар дүйнөлүк саясатка чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол эле учурда BBC Украинанын президенти Владимир Зеленский Трамптын тобу Украинаны жерлерин берүүгө мажбурлашы мүмкүн экенине тынчтануусун билдиргендигин жазды. Ошол менен катар Зеленскийдин мурдагы катчысы Юлия Мендель өз баракчасында президенттин өткөн чакта аскердик кызматтан 4 жолу качкандыгын ачыктап, эл арасында чоң талкуу жаратты. Дүйнө жүзү эртеңки күндүн чечүүчү кадамдарын күтүп жаткан чагы. Эртеңки күндүн жыйынтыгы аймактын гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн жаңы картасын чийип калышы мүмкүн. Ушуну менен бүгүнкү баяныбызды жыйынтыктайбыз. Каналыбызга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.